Бир илимпоз адам чел кабыктагы жаңы эле бул жарыктыкка аттанууга аракеттенген көпөлөктүн баласын сыртка чыгуу үчүн кылган аракетин көз салып карап отурду. Көпөлөк бир канча саат сыртка эркиндикке чыгуу үчүн болгон күчү менен аракеттенип жатты. Бир убакта илимпоз киши көпөлөккө боору ооруп кетип, кухнядан кичинекей бычакты алып келип, чел кабыктын четин кесип, көпөлөктү сыртка чыгарат да көпөлөктү көрүп коркуп кетет. Себеби көпөлөк аябай кичине жана аябай алсыз болчу. Чындыгында майып болуп калыптыр. Канаттары аябай кыска. Бир аз канатын каккылады, учканга аракет кылды, бирок уча албады. Эмне үчүн мындай болгондугун билүү үчүн илимпоз досуна барды. Досу болсо биолог эле. Андан сурады, эмне үчүн көпөлөк майып болуп калды, эмне үчүн ал уча албайт. Бооруп көпөлөккө жардам кылып, чел кабыктын четин кесип, аны сыртка чыгарып койгондугун билгенде биолог досу айтты: "Сен көпөлөккө жардамдын эң жаманын кылыптырсың. Көпөлөк чел кабыктан өз күчү менен чыгыш керек болчу. Себеби кылган аракети аркылуу ал күчкө толуп, канаттары толук жетилип, уча алат болчу. Сен болсо досум көпөлөктүн учуу жөндөмүн өнүктүрө турган шансын алып койдуң. Ошол себептен эми көпөлөк майып абалында жашоо кечирмекчи." Бул окуядан сабак ала турган нерсе, кээ бир учурда бизге кыйынчылык, кайгы, тоскоолдуктар, проблемалар өзүбүздү күчтөндүрүү үчүн, өсүш үчүн керек болот. Өзүбүз каалаган максатка жетүү үчүн бизге ар кандай тоскоолдук, бышып жетилиш үчүн керек болот. Жашоодо максатыңызга бара жатсаңыз, кыйынчылыктарга, бут тосууларга кабылганда ушул окуяны эстеңиз. Себеби көпөлөк чел кабыгынан чыгууга аракет кылгандагы кыйынчылыктарды тарткан сыяктуу, сиздеги тоскоолдук сизди да күчтүү инсан болуп өсүүңүзгө көмөкчү болмокчу. Аягында айта турган сөз: азыркы ар бир кыйынчылык, ар бир кайгы, ар бир проблема өтүп кетет, а сиздеги кыйынчылык, топтогон күчүңүз сиз менен чогуу калат.